Саламатсыңар кыргыз элим. Бүгүн биз Каракол шаарындагы тазалык муниципалдык ишканасына келип отурабыз. Бул ишкананын жетекчиси Бердибек Кубатбекович менен маек болмокчу. Бердибек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ушул ишкана боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр. Биздин ишканада өзгөрүүлөр бар. Ал боюнча билгени да бар, билбегени да бар. Биздин сыймыктана турганыбыз Кыргызстанда эң биринчи таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруп, бүгүнкү күндө ишке бердик. Ишканабызда бүгүнкү күндө 183 кызматкерибиз бар. Шаардын ичинде биздин тазалык ишканасы түнкү жарыктандыруу, багар көрөрү жокторду көмүү, байрамдык кечелерди даярдоо, ит мышыктардын санын азайтуу, эң негизгиси ошол саначистка таштандылар тазалоо кызматын аркалап келебиз. Таштандын жана жетишкендигибизди деп атпайбызбы? Жетишкендигибиз боюнча айта кетсек, таштандын кайра иштетүүчү заводубуз бүгүнкү ишке кирип, азыр шыпыргыларды даярдоо жана элден чыккан таштандыларды кайра сорттоп, керектүү материалдарды чыгарып алып саналып атат. Брусчаткаларды жасайбыз, жана трубалар жасайбыз. Азыр бул жактан деле бир карап койсоңуздар болот. Көргөзүп койсоңуздар, камера көрсөтөйүн бул жактан. Мына могуларды чыгарып, бүгүнкү күндө мына кызматкерлерибиздин технологдорубуз басып атат могуларды. Могулар болсо подметальный щетка деп коебуз. Булар биздин күнүмдүк жолду тазалоодо керек болот. Булардан азыр 25 000 даана чыгарып, 3 000-ин биздин жол чарба ишканасында жолду жана тазалап жүрүшпөйбү? Азыр тракторлор менен тазалап, ошолор биздин ушул щеткалардан жасалат. Бул жактан кызматкерлерибиз сорттоочу линияда сорттоп, пакеттерибизди ар кандай фракцияларга бөлүп, бизге керектүү материалдарыбызды берет. Могул жактан кээ бирөөсүн алып, кээ бирөөсүн албай атат, керектүүлөрүн гана алып атат да бул жакта. Анан буга кошумча дагы бул завод эң биринчи бизде биринчи салынгандан кийин да кемчиликтер болот экен. Биз ойлогонбуз муну алганда бүт эле бардыгысын кайра сырьёго айландырабыз деп. Жок, ал жакта кереги да бар экен, кереги да жок экен. Могу артында калып калган, могу өтүп аткандардын баары кайра эле хвост болуп калат. Бүгүнкү күндө бул экологияга бул экологияга зыян келтирет да. Мунун баарысында могул жакта комплексибизде ашкандар деп чоң унаабызга жүктөлүп, кайра свалкага төгүлөт болчу. Мунун аркасы менен долбоор жазып, РДФ топливо деп коебуз. РДФ ошого кошумча дагы комплекс коелу деп ниеттенип атабыз. Өлкө башчыларыбыз колдоп берсе, Кудай буйрса, анда вообще 90%га таштандан арылсак болот да. Ошол кыскача. Бул жакта эмнелерибиз бар азыр? Кызматкерлерибизге мындай столовый, душ, ысык суу, муздак суу бардыгысы менен камсыздаганбыз. Холодильник, мындай жылытуучу печкалары, бүт баарысы бар. Кышы жайы дебей, кондиционер ар бир бөлүктөргө, охранный зонага. Былтыркы жылы да кошумча жетишкендигибиз биздин ишканага бул камераларды коюп, ал жака охрана койдук да. Азыр жактан сутки, через сутки турушат. Мурда ишканабызга айына 50 000ден 60 000ге чейин акча, жылына, то есть жылына 60 000 акча сом түшчү экен. Быйыл свалкадан 1 800 000 сом акча түшүрө алдык. Бул аябай чоң жетишкендик да. Ошо завод бар экенин укканда абдан кубандым. Биз да азыр аракет кылып атпайбызбы, активист болуп, таштандыны чогулталы деп, ошону кандай жол менен азайтсак деген тилекте ушуну жүрөбүз да. Анан ошо экинчи проект дагы колдоо болуп, өкмөтүбүз колдоп берсе, өтүп кетсе ал да жакшы болот да. Ошондо экологически таза шаар болмокчу да. Бул көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы таштандылар боюнча алар кандай убакта алынат? Бир жумада кайсы күндөр алынат? Ошол боюнча да кыскача маалымат берип кетсеңиз. Бизде шаарыбыз 15 участкага бөлүп тазалайбыз. Подворовой обход деп коебуз. Аны жума сайын график боюнча алабыз. Жумасына бир жолу алынат. Этаж үйлөрдө, микрорайондордук болсо жумасына 3 жолу алабыз. Центральный көчөлөрдү күндө алабыз. Выходной жок, күндө. Күнүмкү графиктер да бар. Азыр таштанды күндөн күнгө аябай таштанды көп чыгып атат. Былтыркы жылы мисалга алсак, 23-жылы 67 000 куб жылына чыккан болсо, быйылкы жылы
90 миң куб чыкты. 24-жылы то есть 90 миң чыкты. 23-жылы 67 миң куб. Быйылкы жыл 128 миң куб чыгат деп мындай экономический расчетторду чыгарып атабыз да. Азыркы тапта эле уже 100 миңге жетип калды 9 айдын отчету менен элечи. Бул эмнени айтып атат? Бул күндөн күнгө таштануу көбөйүшүн айтып атат. Мурда мисалы үчүн ошо микрорайондордо эле Баскот, Кашка суу микрорайондорубузду жумасына 2 жолу чыгарсак азыр 3 күнгө көбөйттүк. Ошол 3 күнгө көбөйткөн күнү дагы таштандылар эртең менен алсак кечкисин толуп калганга кээ бир учурда мындай шарт түзүп берип калып атат да болот. Аны мындай жарандарга айтсак көп түшүнө албайт болушат, бирок кызматта иштегендер аябай бизге сыймыктануу деп айтсак болот. 2 техника алдык азыр Шахман үлгүсүндөгү. Өзүбүздүн каражатыбыз менен мындай айтканда элге услуга көргөзүп, ошо өзүбүздүн каражатыбыз менен 2 техника алдык лизингке. Бирөөсүн төлөдүк, уже экинчисин төлөп атабыз. Ооба, чоң шаарларда, айылдарда, бүт өлкөлөрүбүздө кандайдыр фонддор менен, республиканский бюджет, местный бюджеттер менен техникалар алынып келет. Бизге деле ошондой эле алынып келчү. Бирок эң биринчилерден болуп, өзүбүздүн каражатыбызга алдык. Мындайча айтканда, тазалык ишканасы региондордо убыточный болуп саналат да. Биз азыр ошону алып, бирөөсүн төлөп, экинчисин төлөп, бирөөсүн төгүп коюп, экинчисин алып келдик азыр. Алда чоң жетишкендик деп биз сыймыктанып, сүйүнүп жатабыз. Бүгүнкү күндө өзүбүздө участкаларыбызда 50 дворнигибиз бар. Центральный көчөлөрүбүздү алар тазалоо иштерин алып барышат. Бирок шаарыбыз таза болуп калды, көп шаарларга караганда таза деп Кыргызстанда эң алдыңкы шаарлар деп да койсок болот да, таза шаарлардан. Бирок өкүнүчтүүсү бул өзүбүздүн жарандарыбыздын прилегающий территория үйлөрүнүн астыларын тазалап койбогондору аябай өкүндүрүп атат да. Бул ошол эле микрорайондорубуздун алдылары аябай кир. Ал жактар болсо мындай менчик территория болуп саналып, ал жака биз киргенге да мындай мүмкүн эмес болуп атат. Ал жактар элдер дагы болуштар менен биргеликте иштеп, субботниктерге чыгып тазалап турса бизге аябай жакшы болот эле. Анан жанагы кошумча таштанды көбөйгөн боюнча коңшу айылдардан алып келип таштагандар бар, учурлар бар. Төлөбөгөндөр бар. Мисалга бүгүнкү күндө статтын акыркы маалыматы боюнча 91 миң киши болсо, бизде ишканабызда азыр катталгандар 50 миң киши. Калганысы мындай айтканда зайчик деп койсок болот. Төлөгүсү келбеген элдин катмарлары болуп атат да. Кошумчада мына ГИКтен үйлөр салынып атат. Аларда таштанды көбөйүп атат. Бизде азыр абоненттер көбөйсө, кызматкерлерибиздин айлыктары көбөйүп, кичине стимул болот эле да жакшы иштеген. Анан бул тазалык ишканасы местный бюджеттен финансирование болот да. Тазалык ишканасы өзү биз муниципальный ишканабыз, подотчетныйбыз мэрияга, бирок полный хозрасчетныйбыз. Биз өзүбүздүн элге кызмат көргөзгөнүбүздү элден акча алып атпайбыз. Ошо менен эле жаныбызды багып келебиз да. Мындай айтканда ишкананын рентабельности ошо менен. Жана дворниктер, саночистка өзүнчө, жана субботниктер, майрамдык кечелер, түнкү жарыктандыруулар ал болсо муниципальный заказ деп коет. Мэрия менен договор түзүп, алар бизге акча бөлүп берип, бизди заказ кылышат да, договор менен иштейбиз алар менен. Анан ошо элдерден суранып кетип элем. Ошол биз канча төлөсөк тазалыкка деп келип атпайбы? Квитанция уж көп төлөнбөй калып атат да. Ошолорду төлөсөк, ал төлөнгөн акчалар эле кайра өзүбүзгө келет экен да. Бизге мындай мисалы дворлорго бактар коюлат, дагы башка нерселер коюлат, өзүбүздүн эле жашообузду жакшырат экен да. Ошол себептен чакыра кетип элем. Келген квитанцияларды төлөп койсоңор жардам болот эле да. Анан дагы бир суроо, ошол жанагы сиз айтпайсызбы, көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы жерлер тазаланбай калып атат да. Аны биз өзүбүз чыгып тазалап кылып атабыз, аракет кылып атабыз, бирок ага баардыгы катышса жакшы болот эле да. Анан ошол себептен өткөндө сизге кайрылгам, бир мэрияга кайрылып конкурс уюштурсакпы, ишканалардын арасында, чоң бийик кабаттуу үйлөрдүн арасында дворлор боюнча өзүнчө категорияга бөлүп, анан ошондой бир конкурс уюштурсакпы деп сизге кайрылгам. Ал кайрылууну силер колдогонсуңар. Буюрса мэрия тараптан колдоо болсо, ошону чогуу ишке ашырсак деген тилек бар. Азыр болгон аракетибиз эле ошол болуп атпайбы? Шаарыбызды таза кармайлы, экологиялык таза шаар болсун, таштанды таштабайлы деп чакыра кетип элем.
ошол иштеген жерибиз, жашаган жерибиздин эле территориябызды эле тазалап турсак эле чоң салым кошкон болобуз да. Анан ушул завод боюнча азыр ошол заводко чыгып көрсөк болобу? Көрсөк болот, ооба. Бая сиз айтып кеткен боюнча дагы чындыгында жанагындай конкурстарды уюштурсак болот. Балким элдердин деле баарысын эле жаман катмар болуп атабыз деп деле айтуудан каршымын, алысмын десек болот. Балким алардын үй бүлөлүк шарттары башкача болуп атат. Бирок алдыга жылышыбыз керек. Бир аз чыдап койсок, азыр өнүгүү болуп атканда бир колдон буттан алып бири бирибизди алдыга сүрөп койсок, Кудай буйрса, эң жакшы өлкөлөрдөн болобуз деп ойлойбуз. Шаарларыбыздын улуң бурчтары өзү булганбай эле, аны өзүбүз эле булгап атабыз да. Өзүбүз булгагандан болот. Бүгүнкү күндө элге нааразы деле болбой эле күндө шаарыбыз эмнеге таза болуп атат? Аны ыргытпай калды жок десек болбойт. Бирок эртең мененкисин абдан көп таштанып чыгат. Дворниктер эртең менен 6-дан чыгып алып тазалашат, байкуштар арызданат, кагуу сөлкүү, жаман сөздөрдү да угуп калат. Анан боорун ооруйт. Кызматкерлерибиз да өзүбүздүн эле жарандарыбыз алар да. Аларга да аяр мамиле кылып коюңуздарды суранабыз. Төлөмдөрдү өз убагында кылып дагы акчаларды жыйноо учуруна берип койсо, кээ бир учурда чындыгында 15 контролерибиз бар. Барган учурларда кагуу сөздөрдү угуп калат. Алар да үй бүлөсүн багайын деп көчөдө жүрүшөт. Үйүнө барса, кээ бирөө үйүндө проблема болуп аткан болот. Алар чыгып аны катуу айтып коюшу мүмкүн учурлар болот. Ошондуктан бирибизге жакшы гана мамиле кылсак, Кудай буйрса өнүгүү болот. Азыр өнүгүү аябай жана Акылбек Семенович айткандай прыжок Барса деген деле бизде бар да. Азыр өзүбүз бир жума шаарыбыздын бир бурчуна барбай койсок, бир нерсе обязательно туруп калган болот. Шаарыбыз эбегей өсүп атат. Азыр шаарга бир 10-15 жыл мурун бул шаардан кетиш керек болчу да жаштар. Биз өз жаш муундардын катарындагылардай айтып коет элем да. Шаардан мектепти бүткөндөн кийин эле борбор калаага кетиш керек. Же за граница кетиш керек. Бул Каракол тупиковый город, дыра дечү биз. Азыр Кудайга шүгүр, келген туристтер, башка каланын жашоочулары бул шаарыбыз өнүгүп кетти. Өтө таза шаар экен, өтө өзгөчө шаар экен. Жолдорубуз, түнкү жарыктандыруу, элдердин мындай меймандостугу өтө зор экен деп бардыгысы келгиси келген адамдар да азыр Караколдо ким жашагысы келет десе, баары кол көтөрүп жашагылары келип аткандар. Мына азыр гиктер салынып атат. Гик салынып атса, гиктен дагы көп Бишкектен, Оштон, Жалал Абадтан, башка жактан келип алып аткандар да бар экен. Буга сүйүнүшүбүз керек. Биз буга жолтоо болбошубуз керек. Башка жарандар бизге келип атат деп, биздин эле жарандар алар дагы. Чогуу бир журулушубуз керек. Качанга чейин биз деген. Южный, северный деп мындай экиге бөлүнүп, бирибизди бөлүп турушубуз керек. Уурулук ушу каныбызда калып калган, андай эмес, жок. Келе чогуу аралашып бир мамлекет болушубуз керек. Өзүбүз азбыз. Өзүбүз азбыз. 7 миллионбуз. Башка калктарга бар миллиондоп, миллиарддап укмуш канча деген бизден 10 эсе, 20 эсе деген калктар бар. Эгемендүүлүгү жок, желеги жок. Биз кандайбыз? Азыр эркин илбирс куштай болуп эле бошпуз, каалаганыбызды кылып атабыз. Азыр ажообуздан мындай биз үчүн колдоо болуп атканда, биз да аны колдоп, колдон буттан алып чоң бир дыйжаага айланышыбыз керек, Кудай буйрса. Жашообуз эми кыска. Ата бабаларыбыз бүгүн кандай аздыр, көптүр салымдарын кошуп келип, бүгүн эгемендүү өлкөдө жашап атабыз. Аларды биз осуждать этпешибиз керек. Кече күнү мындай болгон экен, бизди тоногон адамдар болгон экен деп. Жок. Алар дагы бир кандайдыр кадамдарга барган. Ошону менен биз бүгүн кенен кесир өзүбүздүн суубузду ичип атабыз. Биз да келечек муунга жакшы бир өлкөбүздү такыр чоң держава кыла албасак дагы ошонун уюткусун жасап кетишибиз керек. Чоң коро деп коелу, таза двор, таза мындай немеден акцияларды уюштуралык чогуу биргеликте. Подъезд, мисалы таза ишкана, эң мыкты ишкана деген сыяктуу. Аны биздин жетекчибиз мэр менен чоң ал деле эки колдоп колдойт буюрса. Ал дагы сиз кирген учурда баарын колдоого даярмын деп. Шаарыбыз таза эле болсун деп, аны менен эл менен чоң биргеликте бир акцияларды уюштурсак, биз ага каршы эмеспиз. Ар дайым колдоого даярбыз. Ошол эми азыр баягы мурун иштебей калган бир механизм иштеп баштагандай болуп атпайбы? Акыркы 1-2 жылдачы аны урматтуу президентибиз өзү чуркап жүрөт. Анан ушундай ситуациялар көргөндө өзүбүз да тынч отура албай калат экенбиз да. Бизден да биз кичине болсо да пайда болсун, бир Кыргызстаныбызга, мамлекетибизге бир пайда келтирели, бир салымыбызды кошолу деп, анан ошол аракеттер менен эле ушундай кыскача жолугуулар болуп атат. Кандай иш жүргүзсөк,
шаарыбызды кандай тазаласак, эмне иштерди кылсак деп анан мэрибиз да колдоп берип атат. Буюрса кандай кылсаңар айтып берсеңер, пландарыңарды айтсаңар, мен да силерге кошулам дегендей болуп атат. Анан буюрса ошол ишке ашса, бир конкурс болсо, ишке ашырабыз буюрса. Эми ажообуз өзү чыгып көчөнү тазалап бизге пример болуп атса, биз ким болуп кетиптирбиз аны? Биз тазалай, ажоо тазалап атканда биз ким болуп турбуз? Биз баарыбыз чыгышыбыз керек. Антип жок, мындай болот, мен чыкпайм дебешибиз керек. Баарыбыз жалпы жамаатыбыз менен чыгып иш алып барышыбыз керек. Заводдор боюнча да сөздөр болуп кетти. Ал заводдун эң биринчиден долбоорун түзүп бияка келип калышына эң чоң дагы салымдарын бул Тарий Алишан Алиевич өзү түзгөн. Ажообуз колдоп берип, бүгүнкү күндө заводубуз, ишканабыз Кыргызстанда биринчилерден болуп түзүлүп атат. Ошого себепкер ушул киши да. Анан азыр заводко барабыз деп атабыз. Заводдон толугураак маалыматты Тарий Алишан Алиевич өзү берип койсо деп ойлойм. Саламатсыздар мырза. Саламатсыздар. 22-жылы Кубатбек айткандай Каракул өнөгө чекити долбоору негизделген да. Ошо долбоордун негизинде бул таштанды кайра иштетүү заводунун долбоорун түзүп, ошол убакта бизде азыр эми тазалык эмне проблема. Бүт баары полигонго төгүлүп атат. Аны жоготуш керек да. Тем более Ысык көл биосфера аймак болгондон кийин ушуну ойлондук да, ошо таштанды иштетүү заводунун долбоорун түзүп чыктык. Чын айтканда Кыргызстан боюнча биринчилерден болдук. Биз Гагарин сыяктуу биринчи жолу космоско учканда эле көп нерсени өттүк да бул. Анткени биз көп нерсени билчү эмеспиз да. Таштанды заводдо келип койсо иштеп кетет. Мусордун баары кетип калат деген ойдо болчук. Бирок азыр Кудай буйрса 2 жылдын жүзү болду. Ар бир чыгып аткан продукция, таштандан чыгып аткан продукцияны өзүнүн 100% жанагындай технологический эмесин изилдеп жеткиришке уже 1 жыл өтүп кетти. Буюрса өзгөр азыр көрсөтөм сиздерге. Эмне продукция чыгып атат таштандыдан. Таштандыдан арылып, андан сырткары таштандан экинчи дем берип, экинчи жашоорага продукция чыгарган эмеге жеттик, стадияга жеттик да. Таштанды кайра иштетүүчү линиябыз бияка тазалык ишканасында жайгашкан. Сорттоочу линиясы полигон, таштанды полигонунда. Күнүмдүк ташыган таштандылар ылдый полигонго чөп дагы сорттолуп, биргелип, сиздер өзгөр көргөндөй мындай пресстелип, ар кайсы фракцияда келет. Бөтөлкөсү өзүнчө, картон өзүнчө, темир өзүнчө, пакеттер өзүнчө келет. Элестетке монун бар азыр таштанда жатса эмне деген бул иш ол чирибеген, 50-100 жылдап чирибеген пластиктер. Биз ошол пластиктерди иргеп алып келебиз да, бул биздин ишканадагы кайра иштетүүчү линиябызда ар бирөөнү өзүнүн линиялары менен кайра иштеп жатабыз. Буну жакында барып тартсаңар болот, эмне материалдар келип атканын. Картон өзүнчө келип атат. Бул иши пресстелип турат. Булардын баарын азыр бошотсо эмне деген тоо чирибеген материал болот эле. Пластик өзүнчө, мындай пакеттер өзүнчө. Мындай пакеттин биздин кайра иштетүүдө 8 түргө чейин бөлүп иштетип атабыз да. Анткени ар бирөөнүн свойствосы деп коебуз өзүнчө. Өзүнчө экен, анткени кээ бирөө батырейт, кээ бирөө кечирийт, кээ бирөө вообще күйүп кетет дегендей ошол сыяктуу. Бияктан да процесстер көп да. Кайра иштетүүчү линиябызда 6 линия иштеп жатат азыр убакта. Пет бөтөлкөнү иштетүү, жууп тазалаачысы, агломератор, гранулятор, полимер песчаный изделие деп коет, азыр мында тартып кетесиңер. Атайын кум аралашма соржат, пластиктен жасалган бордюр менен брусчатка чыгып атат. Бияктан иши азыр пластиктер шыпыргылар чыгат, жол шыпырганын техниканын шыпыргысы. Биздин заводдун мастери Асанкадыр Нурлан мырза бияқта. Кызматкер ушакта бүт ар бир оборудование технологиясын ушул жигит үйрөнүп азыр убакта жеткизген бул жигит азыр ар бир линияны өзү түшүндүрүп берсин мастерибиз Нурлан мырза. Бул жерде могул линия мына могул жерден башталат. Тиги бункер менен бүтөт да, могу астында контейнер турган. Бул жерге баклажкалар келет да негизи. Баклажкалар келип бияка салабыз. Бияка салгандан кийин
дробилкадан өтөт, анан воздушный фильтрация бар, могу этикеткалар бар го. Өзүнчө бөлүп алат. Бул жерден биринчи мойка ысык суу плюс самыны менен кошо жуйт. Жууп, экинчисинде бул линия эме ополаскивание. Бияктан чайкалат дагы. Чайкалып туруп, могу кийинкисинде ажым кетет да. Материал ичине киргенде сыгып туруп суусун ылдый карай түшүрөт. Андан ары карай фен, нагреватель өткөндөн кийин уже бул жерден эме болот. Эми кургак материал. Азыр мына мондай материалдарды мына могу баклажкадан да. Баклажкадан үстүнө материал чыгат. Майдаланып бүткөндөгүсү бул. Бул уже этикеткасы жок. Буну уже кайра иштетсе болот да. Эмелер бар. Азыр биз мыламойкаларды да жуйбуз. Аларды уже. Булар деген эмеден чыгат. Бул твердый пластиктен чыккан мындай. Оюнчук, аркыркы мына могу жерде жыйылып жатпайбы? Оюнчуктардан. Ушулар могулар чыгарабыз, чтобы ортосуна могу биякта эмелердин изделиялардын ортосуна отливка кылганга да. Бул даяр сырьё. Бул сырьё катары кетет. Бул жерден жууп алгандан кийин мына сушильный аппараттар бар. Бул жерден эмесин влаганы алып салышыбыз керек. И бир аз ысык болушу керек. Потому что пластиктен арасында влага болсо, бул пористый болуп, начар болуп калат да. Бул линияга жүктөйбүз. Бул жерден кургатып туруп, бул жерине жүктөйбүз. Бул жерине жүктөп туруп, ушул линия менен акыры жип чыгат да. Жибин могул жерде уже биз жыйнап койгонбуз. Азыр бир сыйра көрсөтүп кетели. Мына могу бурчта бар да азыр жиптер. Өтсөңөр көрсөтүп берем. Жиптин дальнейший процедурасын көрсөтүп беребиз. Булар уже изделиялар, булар машинелерге салынып, жол шупуруп атпайбы? Ошо жол шупурган щеткалар да. Ал шлангелер жанакы тиякта көрбөдүңөр гранулаларды. Ошо гранулардан кайра шланги жасай алабыз. Шлангелер эмелерге, поливке колдонсо болот да. Мына мондай жиптер. Мына бул жиптер могул станоктон чыгат. Бул станоктон мына көрдүңөр жыйнап койгонбуз, бияка даярдап заготовка кылып. Вот. Ушун заготовка болуп, бияка жыйнап анан могул жерден нужный размерге кескилейбиз. Мына бул станок гильотина деп коет. Определенный размер, если нам нужно подлиннее, биз узунураак коебуз. Размери менен кесип. И узунураак коюп, анан кесебиз. Азыркы тапта бизге ушундай узундук керек. Мына бул тети щетинанын эмелери болуп калат да. Ворстордун узундугу. Вот ушундай кылып кескилейбиз. И дальше термопласт автомат. Бул термопласт автомат деген станок, бул пластикти жана гранулдарды көрсөтпөдүмбү? Ошол гранулдарды үстүнө загрузка болот. Могул жагынан ысытылат. Эме пластик определенный нормага чейинчи, өзүнүн температурасына чейин. И мына бул баланы карап турсаңар, азыр тегерете ворсторун жайып туруп, щетинанын. Анан кийин ортосуна пластик менен отливать этет. Вот. Ушул жер менен биздин могу щеткаларыбыз заключительный жумуштары болот. И мына мондай даяр изделие чыгат болот. Буну ар жагынан баштап түшүндүрүп берсем туурабыраак болобу дейм да. Так, азыр бул станок менен могу щетиналардын эмеси бүттү да. Процедурасы с нуля до завершения дегендей.
жол шупурат, тротуарный. Таштандыдан чыгат ошонун баары. Бул линия деген азыр модернизацияга байланыштуу. Таштандыдан келген материал өтө кир болуп, оборудованиянын бир аз күчү жетпей калгандыктан азыр модернизация кылып, Белоруссиядан дагы кошумчалап эмелерди жиберди. Буну Кудайым буйруса чогултабыз. Бул жерде уже встроенный дробилкага кирип баратканда эле встроенный мойкасы менен аяктан чыкканда бир сыйра жуулуп туруп, анан могу флотаторго кирет да. Флотатор это уже, можно сказать, материалды аябай таза кылып берет. Вот ушул оборудованиядан полиэтиленовый клеенка, билесиңер, эми ал пакеттер, маечка пакеттер, эме упаковочный клеенкалар бүт бары ушул оборудование менен жуулат да. Жуулуп келип туруп, бер жакка келип мояктан эме болот. Могу мойка уже последний, бул отжим, бияктан кайра сушка, и в оконцове мы получаем из клеенок вот такой. Бул уже, бул дробленый, промытый материал. Ушуну алып келебиз дагы, могу грануляторга салабыз. Бул гранулятор. Бул жерге ушу бойдон эле салабыз, могу загрузочныйга. Бул же дальше бул бетинен эмерек көрүнөт. Начинает пластик плавиться onun içine. Определенная температура задавать этебиз. Пластик эрит. Эригенден кийин бул жеринен эмелер бар, воздухтар чыгып кеткенгечи бияка түшөт. Биякта биринчи жолу фильтрация бар. Фильтрациядан өтүп дальше продолжение. Бул жерден уже дожимает и мояктан лапша болуп чыгат да, монун ичинен. Азыр иштебей элебиз. Тиги сырья пока достаточно. Вот. Получаем бул материалды. Это гранулы уже. Это уже сырье. Из этого же делаете трубы. Да, из этого делаем трубы. Термопласттын ортосундагы ячейкаларды заливать эткенге материалдар колдонулат да. Вот. Анан кийин ушул сырьелорду мына монтип чогултуп коюп, биз дальше бияка эметебиз. Мына бул труба жасаган линия. Ну, линия с этой стороны будет виднее, да, жакшы, удобнее. Мына мондай кылып загрузка кылабыз. Ооба. Загрузка кылабыз. Мына мешөктөргө деле салабыз. Если нам нужно красители, тиги чандын ичине аралаштырып алып, и бул бункерге түшөт. Бункерге түшөт дагы ысытылат. Вот моунун баары тендер, печкалар, могу башынан аягына чейин печка, ичинде экструдер деп коет. Экструдер, ну, похож на мясорубку. Вот. И начинает потихоньку сжимать. Подается вот расплавленный пластик. Вот. Это расплавленный. Жанакы гранула, о состояние приходит. Бул трубаны жасаш керек болгон задача түшкөн. Ушул, чтобы Каракол шаарына эме водоснабженияга койгонгочу. Вот. И мы здесь провели эксперимент, биздеги болгон материалдар менен мы попробовали сделать трубу, и вот она. Ушул диаметрдеги труба. Бул вторичкадан жасалган, буларды деген оливке, в технических условиях можно использовать. Вот. Тиги көк болуп турган себеби ал первичкадан жасалат. Биздин Караколго деген водоснабженияга первичкадан болуш керек, анткени биз питьевой вода. Вот ошого азыр материал заказ бердик. Кудайым буйруса келет, первичкадан жасалат. Первичка материалдарды каяктан аласыңар? Первичкада сырье российский бар, тигине жараша. Но биздики азыр основной цель была использовать биздин таштандыларды азайтуу максаты болчу. Биз ошондуктан
убактыбыздын көбүн эле таштанды менен иштеткенгечи. Вот бул оборудование биринчи сорт материалдан өтө жакшы нерселер жасаса болот. И экинчи сорттон биз качествосын максимально подгоняем, чтобы как соответствовало рынку Кыргызской Республики дегендейчи. Арбаларды в качестве эксперимента чыгарып көргөнбүз, чыгарылып азыр кээ бир жерде колдонуп коюп атабыз. Мындай наружный да суу ичкен суулар эмес, а технический бүт элечи. Ошол болгон кыймыл аракет ушу заводдун ичинде ушулар чыгат. Мына могу продукциялар чыгат. Мына биз бияка бөлүп койгонбуз. Мына целлофановый пакеттен эмнелер чыгат депчи, мына. Целлофановый пакет изначально, андан кийин мойкадан өткөндөн кийин бул агломерация деп коет. Агломерациядан кийин ушуну эле көрдүңүзбү, бир аз сжимать этип берет. Анан грануляция. Вот это уже гранулы. Гранулу уже можно использовать на разных станках. Она идет уже как товар, деп койсок болот да, сырье. Вот и вот разного диаметра трубы, которые мы чыгарганбыз. Дальше. Биягынан мына чтобы жанакы щетиналарды жасаш үчүн мына мындай материалдар колдонулат. Бул мыломойка. Силер тааныйт эле болушуңар керек. Үйдө колдонуп аткан мыла, идиштердин сырттары уже колдонуп бүткөндөн кийин ыргытып ишет. Биз аларды ылдый жактан сорттолот и келип бияктан дробить этип, анан определенный миланы кошуп, ага дагы бир башка материалдарды кошуп көрүп, и мындай гранул эмес, жиптерди, мына жиптер. И мына гранулдардан вот эти изделия отливаются, эти. И бул эменики, шыпыргынын баштары, көрдүңүзбү? Ооба. Вот. Нам основная задача изготовить вот этот хороший гранул. Там таза, жакшы болсо, дальше жумуш дагы жакшы жүрөт да. Вот сборка и биягында окончательный мындай шыпыргылар. Ооба. И щетинаны полный көрсөтүп бердик. Мына вот он сделан полностью из вторсырья, да, молар. И аралашта, потому что пластик он аябай көпкө бөлүнүп кетет экен. Көп бөлүккө бөлүнүп кетет экен. Биз башында заводду куруп атканда ойлогонбуз, что пластмасс есть пластмасс депчи. Ничего такого. Но она внутри себя очень на много подразделений разделяется. Вот и где перемешки невозможно разобраться, мы используем мына эмелерге, брусчатка чыгарганга. Бул брусчаткага биякта полиэтилен бар, полипропилен бар, там полиэтилен высокого давления барын кошуп туруп эле аралаштырып, кум менен чогуу аралаштырабыз. Азыр балдар биякта оңдоп жатат ошо станоктучу. И мына мындай брусчатка бордюрлар чыгат да. Вот. Ошол. Брусчаткалар чыгат келди. Ооба. Бул шаарда көп жерлерде коюлган турбайбы? Азыр акырын коюп келатабыз. Мындай өтө көп жер деп айтпайм, но акырындан коюп келатабыз. Бунун бир плюсу, она не боится влагич. Судан көп брусчаткалар суу сиңирип туруп, анан кышында жарылып кетип атпайбы? Бул жарылбайт. Буга суу сиңбейт. Ошол. Самый основной плюс. Ошол по заводу, мне кажется, все. По заводу жакшы маалымат бердиңер. Сырьёлор кайсы сырьёдан кандай материал чыгат экенин бүт баарын көрдүк. Буюрса дагы экинчи бир проект жазып аткан турбайсыздарбы? Жанагы кагаздарды, калган иштелбей кереги жокторду кайра таштандыга таштап атпайсыңарбы? Ошолорду кайра иштетүүчү дагы бир проекттер жазылаптыр. Ошол дагы буюрса ишке ашса, ооба. Ушул завод дагы чоңоюп, мындан да сонун материалдар чыгат го деген тилектебиз. Сиз маек куруп бергениңерге чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Силерге да рахмат.